Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага мактоолор болсун. Ибадатка тиешелүү төмөнкүдөй зарыл суроо келип тур. Ассаламу алейкум устаз дейт. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Касыр намазын окуганда сүннөтүн окуш шартпы дейт. Ханафи мазхабтагы муътамат деп коет, ал кутубул муътабара. Фатва берүүгө этибарга алынган китептерди бүт жыйынтыктап топтоп келгенде 3 түрлүү аалымдарыбыздын сөзү бар, фатвасы. Биринчиси кыйлат тарку мутлакын. Эми сапар көбүнчө шашылыш кыйынчылыктын үстүнө курулган себептен парыздарды 4 рекеттик парызды кыскартып 2 рекет кылып, 2 рекеттик менен 3 рекет толук окуйт, а сүннөттөрүн таштасын деп айтат. Сапар кыйынчылыктын үстүнө курулган себептүү деп. Вакыйла алитияну мутлакан. Кээ бир аалымдарыбыз жок, сүннөттүн орду чоң болот, таштабаш керек. Сүннөт калса, парыз да кетип калышы мүмкүн деп, сүннөттөрдү окусун дейт, окуш сүннөт болот. Кээ бир мухаккик аалымдар, алардын бири Абу Жафар ал-Хиндуани, ал кишини кичинекей Абу Ханифа рахимахуллах деп аташкан. Ал киши жана бир катар мухаккик аалымдар айтат, абалга жараша көрсүн. Таштап кой деген да туура эмес, дайыма оку деген да туура эмес. Эгерде кичине кененчилик болуп, өзүнүн унаасы менен, мисалы, Бишкектен Ошко же көлгө чыгып атса, токтоп бара турган болсо өз унаасы менен, ал учурда сүннөттөрдү окуганы жакшы болот. Кээ бирлер шашып барып чай ичип отургандан көрөк, алдан ибадат сүннөттү окуган жакшы, ал парызды тосуп турат. А эгерде жок, абал өтө шашылыш болуп, өзүнүн унаасында эмес, башкалар күтпөй тургандай болуп, чөгүү күнгө калбай эртерээк жетип алалы, жол кырсыгынан этияттап караңгыга кеч калбай десе, ошого окшогон жүйөлүү шарттар менен анда сүннөттөр калып турса, Аллах Таала өзүрдү көрүп турат, ал учурда парызга көңүл буруш керек деген ханафи аалымдардын сөздөрү бар. Аллахым жашообузда сүннөттөрдү бөөдө жерден калтырбаган, парыздарга ушунчалык ынта койгон, чыныгы итаатчыл мусулмандардан кылсын, туура эмес жолдордон азгыруудан сактаган болсун.